11 bölüm. Анан мага ченегич камыш таяк берилип, мындай деп айтылды. Ордуңан туруп, Кудайдын ибадатканасын жана курмандык чалынуучу жайды чене. Ал жерде табынып жаткандардын санын эсепте. Ал эми ибадаткананын сырткы короосун ченебейле кой, анткени ал бутпарастарга берилген. Алар ыйык шаарды 42 ай тебелеп тепсешет. Мен өзүмдүн 2 күбөмө бийлик берем. Алар зумбал кийип алып 1262 күн пайгамбарчылык кылышат. Алар бүт дүйнө жүзүнүн Кудайынын алдында турган 2 зайтун дарагы жана 2 шамчырак. Эгерде аларга кимдир бирөө зыян келтирүүнү кааласа, анда алардын ооздорунан от чыгып, душмандарын жалмап коет. Ким аларга зыян келтирүүнү кааласа, ал өлтүрүлүшү керек. Пайгамбарчылык кылып жаткан күндөрүндө жер бетине жамгыр жаа баш үчүн аларда асманды жаап коюу бийлиги бар. Аларда сууларды каңгайландыруу жана каалаган убактыларында жерди ар кандай жазалар менен кыйратуу бийлиги бар. Күбөлөндүрүп бүтүшкөндөн кийин түпсүз туңгуюктан чыккан жырткыч алар менен согушуп, аларды жеңет, аларды өлтүрөт. Алардын өлүктөрүн Каймана мааниде Содом жана Мисир деп аталган улуу шаардын көчөсүнө ташташат. Алардын теңири да ошол шаарда айкаш жыгачка кадалган. Ар бир элден, ар бир уруудан, ар бир тилден жана ар бир улуттан көптөгөн адамдар 3,5 күн алардын өлүктөрүн мүрзөгө коюуга жол бербей карап тура беришет. Жер үстүндө жашап жаткан адамдар алардын өлтүрүлгөнүнө кубанып, шаттанып, бири-бирине белектерди жиберишет. Анткени бул 2 пайгамбар аларды кыйнашкан эле. Бирок 3,5 күндөн кийин аларга Кудайдан өмүр руху кирип, экөө тең орундарынан турушту. Ошондо аларды карап тургандарды чоң коркунуч басты. Анан ал экөө асмандан катуу үндү угушту. Ал үн аларга бул жакка чыккыла деди. Ошондо алар булут менен асманга көтөрүлүп кетишти. Душмандары болсо аларды карап турушту. Ошол учурда катуу жер титирөө болуп, шаардын 1/10 бөлүгү кулап калды. Жер титирөөдөн 7000 адам өлдү. Калган адамдарды коркунуч басып, асмандагы Кудайды даңкташты. Экинчи кайгы өтүп кетти. Мына 3-чү кайгы жакындап келе жатат. 7-чи периште сурнай тартканда асмандан бул дүйнөнүн үстүнөн болгон падышачылык биздин Теңирдин жана анын машаягынын колунан өттү. Ал түбөлүккө падышачылык кылат деген катуу үндөр чыкты. Кудайдын алдында өздөрүнүн тактыларында отурган 24 аксакал жүз төмөндөп жыгылып, Кудайга мындай деп табынып жатышты. Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир, биз сага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени сен өзүңдүн улуу бийлигиңди колуңан алып, падышачылык тактыңа отурдуң. Бутпарастар ачууланышты. Ошон үчүн сенин өз каарыңды төгө турган, өлгөндөрдү соттой турган, өзүңдүн кулдарыңа, пайгамбарларыңа, ыйыктарыңа жана өзүңдүн ысымыңдан корккондорго, чоңдорго да, кичинелерге да өздөрүнүн тиешесин бере турган, жерди кыйраткандарды жок кыла турган убагың келди. Ошондо Кудайдын асмандагы ибадатканасы ачылып, андан анын келишим сандыгы көрүндү. Чагылган чартылдап катуу добуштар чыгып, күн күркүрөп, жер титиреп, мөндүр төктү.